шаарына Кытайдан дагы 250 жаңы автобус алынып келинди. Жыл соңуна чейин этап менен дагы 1000ге жакын автобустарды алып келүү пландалууда. Буга президент Садыр Жапаровдун Кытай Республикасына болгон май айындагы иш сапарында жетишилген. Жакын арада жаңы автобустар каттамга чыга баштайт. Алардын ар бири 75 кишиге ылайыкталып, 26 орундуу. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да орундук каралган. Уюлдук телефонду кубаттоочу жайы да бар. Жалпы өлкөгө келе турган 1000ге жакын автобуска 1 миллиард сомго жакын жумшалып, каражат шаардык бюджеттен бөлүнгөн. 1000 автобуска биз контрактка кол койгонбуз. Ошо автобустардын бүгүн 250'си келди. 250'си жолда келет да, границада турат да, подтверждение кылышты. Мына чоң бул өтө чоң корпорация, корпорациянын жетекчилери келди. Булар жалаң эле автобус чыгарбайт. Көп техникалар, строительный техника, дорожный техника, сельхозтехниканын баарын чыгарган. Жаратылыш газы менен жүргөн бул эки автобустар эми бир катар маршруткалардын ордуна жүрө баштайт. Бир жагынан жаңы коомдук транспорт шаардын экологиясын таза кармоого өбөлгө болсо, экинчиден бир топ үнөмдүү болот. Автобус эми автомат экен, ошо жер жакшы экен, газ менен жүрөт экен. Маршрутка караганда бир аз жумуш жеңилирээк дейм да. Жаңы кирип атам мен. Экологияга эми жыт чыкпайт экен, ичинен де сыртынан да газ менен жүрсө да жыт жок. Жаңы автобустар менен катар аларды тейлөө үчүн бул жерде кытайлык Jontung Bus компаниясынын тейлөө борбору ачылды. Муну менен жаңы техника жарандардын жыргалчылыгы үчүн көп жылдар бою кызмат кылат. Ушул автобустарды кийин бузулуп калса, биз запчасть иштебей, ушул корпорация менен бизге подарок кылып центр сервисный обслуживание ачып берип атат. 15 специалисти келди. Ушул автобустарда бирдеме кандайдыр запчастьтардын бир проблема болсо өздөрү алып келет, оңдоп бизди сопровождать этип турат. Андан кийин биз дагы өзүбүздүн специалисттерди 15 кишини обучениеге ушул заводко жиберебиз. Заводдон да биздин специалисттер, биздин балдар бар, үйрөнүп келишет. Иш чарада сөз сүйлөгөн Кытай элчиси Ду Тивэнь эки өлкө ортосунда түзүлгөн дипломатиялык мамилелер 30 жыл аралыгында эки мамлекеттин жетекчилиги жүргүзгөн саясаттын алкагында жаңы деңгээлге чыкканын белгиледи. На встрече в Сиане. Өткөн жылдан тартып Шаньдунь оор жүк өнөр жайы Кыргызстанга 1000ден ашык автобустарды, оор жүк ташуучу унааларды, курулуш техникаларын жана атайын техникаларды экспорттоду. Бүгүнкү иш чара бир гана Шаньдунь ишканасы эле эмес, Кыргыз жана Кытай элдери үчүн маанилүү. Корпорация Кыргызстан менен болгон кызматташтыктын жакшы натыйжаларын көрсөтүп жатат. Сапаттуу продукция жана мыкты тейлөө кылууда. Биздин эсибизде ушул жылдын май айында президент Садыр Жапаров Шаньдунь провинциясына барып, Кыргызстан тарабынан сатылып алынган Jontung компаниясынын автобустарынын биринчи партиясын чыгаруу иш чарасына катышкан. Учурда күн сайын коомдук жаңы транспорттун көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Мындан ары да эки өлкөнүн ары тараптуу кызматташтыгы кеңейет. Автопарктын 64.300 чарчы метр аянтына асфальт төшөлүп, аймагы кеңейтилген. Тышкы жарыктандыруу орнотулуп, автобаза аймагы көрктөндүрүлгөн. Буга чейин жараксыз эски автобустарды жана таштандыларды чыгаруу, аймакты тоосуу иштери жүргүзүлгөн. Рахат Кыдыр Токтоева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.